Мына ушундай көңүл көтөргөн музыкалык чыгармадан кийин сиздерге биз жандуу аткаруудагы чыгармалар менен дагы көңүлүңүздөрдү көтөрүп, бүгүнкү күндү маанайыңыздар жакшы өткөрүшүнө бир себепкер бололу деп турабыз. Анткени биздин студияга кийинки коногубуз келип орун алып турат. Мына кыргыз журтчулугу, кыргыз эли сыймыктанган бирден бир биздин маданий очогубуз болгон Кыргыз улуттук токтогул Сатылганов атындагы филармониянын алдындагы эл ырчысы Эстебес тобунун солисти, ырчы кызы Турдукан Сарбанова келип отурат. Саламатсызбы Турдукан? Саламатсыздар. Кутман таңыңыз менен. Кутман таңыңыздар менен. Урматтуу кыргыз элим, жалпыңыздарды кутман таңыңыздар менен демекчимин. Чарчабай эле, уктабай эле, кыйналбай эле келип алдыңызбы? Уктаган жокмун, таң аткыча эле отурдум. Уктап калбай. Мынакей жоопкерчилик деген ушундай болот. Негизи уктабай, ошентип күтүп келдим деген конокторубуз биринчи эле сиз болдуңуз окшойт, Анткени таң атпай чалуулар көп болду да. Мен да уктап калбасын, эми алыстан келем деди эле деп күнчүңүздү алдым, кечиресиз. Рахмат. Анткени мынакей биздин эфирибизге дагы көптөн бери келели экенсиз, баягы эсебин чыгарсакчы, мындайча айтканда. Ошон үчүн сизде дагы чыгармачылыкта жөн жүрбөйсүздөр да, бир жакшы бир эмгектер болуп жатса керек, жаңылыктар болуп жатса керек, эмне жумуш жасап атат, биздин элибизге да кабардар кылсын, жакшы чыгармаларды сунуштап, азык тартууласын, жан азык деп чакырып олтурабыз. Деги эле чыгармачылыкта эмне жаңылыктар болуп атат? Рахмат. Негизи ушул телеканалдар болбосо биздин жаңылыктарыбыз элге чынында таркамак эмес. Сиздерге чоң рахмат. Анан алдыдагы болуп аткан чоң жаңылыктар аябай көп, максаттарыбыз да көп. Ошолордун эле бир негизгисин айтып кетейин. Буюрса эртеңкиге ошол улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматовдун туулган күнүнө карата ошол атабыздын чыгармаларынан аткарып концерт берген атабыз. Буюрса азыр ошого аябай кызуу даярдык болуп жатат. Филармония, жалпы филармония жааматы өткөрөт буну. Ошол жерде Чыңгыз атабыздын биринчи мугалим деген кино тасмасына текст жазылган былтыр 90-жылдыгында. Ошол текстке биринчи мугалим деп оон мен жараткам. Ошол бет ачылышы болгон, бирок бул концертте дагы өзүм ошол Алтынайдын ролун ойноп чыгам. Ошондо ордойм. Буюрса. Эртең анда ушул биздин улуттук филармониядан дагы кездешебиз. Андыктан ушу телекөрүүчүлөрдү дагы келиңиздер деп чакырык таштап кетели. Азыр болсо чыгармага кезек берелиби? Ырдайын деп келди, ырдатып калалы да. Баракелде анда, мынакей. Азыр мен ушу жалпы кыргыз элимдин кутман таң менен куттуктап, сөзү Шекербек Адылов деген мен жакшы агам бар, элге таанымал болуп калган акын ошол агабыздын сөзүнө жазылган. Анапия Райымбекова эжекебиздин оонуна жазылган чыгарма. Өскөн жер деген чыгарманы аткан. Ekinçin enemde tuyamın
болгон Кыргызстан. Бар болгон Кыргызстан. Бар болгон Кыргызстан. Бар болгон Кыргызстан. Бар болсун. Эң сонун. Турдукан дагы бар болсун, мына Кыргызстанды бийикке чыгарсын деп. Анан жогоруда өзүңүз айтып калбадыңызбы, мына ушул Айтматовдун чыгармасынан кайрылып, мына ушул иштеген ооңуз тууралуу айтсаңыз, бул канчанчы чыгармаңыз? Же биринчиби? Жок, буга чейин деле оондорум бар. Алтын сандыкка катып жүрөм, чыга элек. Менин апам деген чыгармамды кичине эл таанып калды окшойт. Ошол гана чыгып жүрөт. Калган чыгармалар бар. Эми баш аягы бир 10-15 дебесем да бир 10го жакындап калды оонда. Ачыл элек сандыкта бөчүр элек кундуз бар дегендей, бул сандыкты качан ачабыз? Бир сааты чыкмайынча иш бүтпөйт негизи. Бир сааты убактысы келет болуш керек бир күнү деп күтүп жүрөм да өзүм. Мына кийинки мезгилде дагы эл ырчысы эстебес тобу эң мындай аздектүү иштеп, ийгиликтүү иштеп, элге жакшы концерттерди тартуулап атат. Негизгиси эле ушул жумуш боюнча дагы айта кетсеңиз. Эл ырчысы эстебес тобу бул өзүңүз айткандай азыр эл көзүнө көрүнүп, эл таанып, жакшы бир концерттерди элге тартуулап келе жатабыз. Биздин жетекчибиз Ала Туткучев, биздин группанын мүчөлөрү Нуржамал Табалдиева эжекебиз баш болгон, Амантай Кутманалиев агабыз төш болгон, ар бирин бирден санай кетейин, Мырза Кайыпов, Гүлгакы Сагындыкова, Мээрим Карыпова, Талант Сыдыков, Элдияр Жылдыңбаев, Өскөн Дүйшөнбиев, Мээрим Карыпова жана мен сыяктуу жаштар иштешет. Эмил деген жаш балабыз бар. Кудайдын кулагы сүйүнсүн, жаман эмес, коллектив аябай жакшы буюрса. Алдыда дагы бир жакшы жаңылык, жакшы концерттерди чыгарсак деп турабыз, буюрса. Жакында. Алдыда болот да, буюрса жакшы. Мына ушул негизинен эле кээ бир Амантай агабызды бир башка ролдорду берип дагы өзгөчө бир таланттарын дагы ачып чыгып атат да. Бул жагына караганда режиссер бир бардык адамда эле талант бар дегендей көрсөтүп атат да. Ооба. Чынында ар бир адамдын таланты болот экен. Өзүбүздүн тартынчактык мүнөзүбүз болот кээ бири. Ошентип эле көмүскө да калып калат экен. Кыйнаса чыгат экен. Ар бирибиз эле актер болуп чыга кеттик, актриса болуп. Эми профессионал болбосок дагы өзүбүздүн концертибизге ылайыктуу номерлерди аракет кылып аткарганга аракет кылып жүрөбүз. Чындыгында эле кыргыз эли негизи тартынчаак эл келет экен. Көп эле таланттар иште катылып калып кетет экен дагы, бир тармакты тандап алып эле мен ушуну менен чыктым эле деп жүрө берет экенбиз да. Башында бизге деле жаңылык болуп, ушу биз кантип эми деп аябай Амантай байкем деле мен өзүм акын болсом туура эмес болуп калбайбы деген бир ойлор менен жүрүп эле мына көнүп калды, эл туура кабыл алды. Кудай буйрса, эми азыр эмнени аткарайын деп калдык. Кайра жакшы кабыл алып эл акын ушундай аткарып атат. Жаңылык болду, сонун болду эле. Келиңиз анда дагы чыгармага кезек берели. Буюрса, мынакей актриса болуп атасыздар, оон чыгарып атасыздар. Дагы бир баягы таланттар айкалышып, бир сиздин дагы бир өзгөчө бир таланттарыңызга биз эртең дагы көп болорубузга кубанып турабыз. Ошого чейин биз дагы бир чыгарма угалы сизден. Бозойго деген элдик чыгарма бар. Ошону ырдап берейин. Кырманда кызыл мен болсом, кыраңдан соккон жел болсом,
болсоң акку бир болуп кылактап жашынып барып мен консоң ак жамгыр болсоң жастагы мен болсом ал чашактагы салкын кабышсам кызарып сен үссөң ошол ялчаны сен үссөң ошол Ey баракелде, Эң мынакей сонун чыгарма. түркүрөгөн ол чабуулар. Анан айтсаңыз азыр чындыгында эле жан багуу үчүн көпчүлүгү баягы эстрада жаатына дагы ооп бараткандай да. Баягы сиз дагы кандай чыгармаларга басым жасап атасыз? Аткарууда табитиңизди тыңшайсызбы же сунуштарды кабыл аласызбы? чындыгында азыр элдин табитине жараша ырлар чыгып, элдин табитине жараша сөздөр чыгып калды окшойт деп калам. Жеңил жакка көбүрөөк ооп кеттик чынында. Билим барбы жокпу? Сиз айткандай негизи окачылыктын айынан кырдап жүргөндөр бар. Аларга тоскоол деле боло албайбыз эми бул турмуш. Мен өзүм азыр чындыгында көрүп тургандай эстрада көп деле мындай аябай жан дилимен ооп кеткен жерим жок. Дастан, терме, элдик ыр. Мен жүрөгүмдө ошолор гана ойноп турат да, эмнегедир элечи. Ошол жакта көбүрөөк Кудай буйрса ошо дастандарды алып чыксак, унутта калып бараткан терме санаттар менен иштесек, Кудайдын кулагы сүйүнсүн. Азыр кайрадан эл жан дүйөнгө басым жасап келатат. Мисалы той топурга барсаң деле фонограмма менен ырдаганда өзүнчө, комуз менен ырдаганда кадимкидей элдин көңүлү бурулуп, аябай мындай жакшы жакка болуп баратат да. Бул деле айланып эле кайра өзүнүн окуна түшөт. Убактылуу эле бул жаңылык болуп элге бир мезгилде аябай кызык болуп кетти окшойт. Кайра эле келатат. Кайра эле жан дүйөнгө. Терме санат дастандарды укчуда үндөр келет. Ооба, Кудай буйрса. Буйрса. Мына жаңы эле биз келгенде ошо таанышып атканда эртеңки Чыңгыз Айтматовду мына эл жазуучусу, эл баатыры, а кишинин чыгармасын дагы жакшы каарманды уулубуз аткарат депчи. Бул да болсо жакшы сүймөнчүк. Бул ошол эсте калат кийин бала кездегичи. Анан ошо чыгармачыл адамдын балдары кайра чыгармачылык менен алып урушуп атат окшойт. Негизи өзү чыгармачыл дүйнөдө жүрүп, анча-мынча оор түйшүктөрүн тартып калдык да. Анан эгерде көкүрөгүндө талант болбосо, алысыраак эле болсо деген ойдо болчумун мен да. Бирок болбой эле балам таланттуу окшойт. Ушундай жан дили менен да. Мен ушу барам, мен аткарам, мен нтем деп аябай мындай байкап турсаң, калоосу аябай күч. Кече күнү да ошо даярданганга келатканбыз, репетицияга келат. Мен алдына кирип келсем айтып кетти, апаң кана десе, апам алдында отурат деп, мен баса бердим деп залга кирсем, ошо өзүнүн ролун ойноп атат. Ошондой мындай байкасам көкүрөгүндө бар окшойт, мен тоскоол кыла албайт окшойм. Ээрчитип жүрөм анан. Ооба. Эң сонун. Жакшы. Баягы өзүнүн каалоосун эркин койсо да мүмкүн азыр убакыт өткөн сайын дагы табит өзгөрөт эмеспи? Анан мындан тышкары дагы атайын курстарга бересизби анан кызыгуусуна карап? Азыр кичине чоңой берсинчи сабактарга көбүрөөк басым жасап атабыз эми. Алаксып таптакыр эле алыстап кетпесин деп. Анан сабагынан да жакшы. Анан ушундай бир талантты күчөп баратса ойт. Ал жакта дагы кошо ала кетет го. Комузга берсем деген оюм бар, жакында комузга. Ооба да мынакей түп тайкелери өтө чоң дастанчылар чыгып атат да, ак канаттан суу агат дейт. Ким билет эртең комузду көтөрүп шаңчы элге ырдап чыгып кала турган күн дагы келип калат болуш керек. Рахмат. Баягы устатынан шакирти өтүптүр дегендей энесин басып, сиздин атыңызды мүмкүн ошол уул мындан дагы көкөлөтөттүр. Убакыты сааты келгенде. Азыр болсо биз убактыбыз бардыгынан пайдаланып, сизди ырдатып калалы деп атабыз. Ошондуктан дагы бир чыгармага кезек берели. Кайсы чыгармага бересиз? Жогоруда айтып калдыңыз, обондоруңуз деп. Ошол азыр элге кичине таанылып бараткан Менин апам деген чыгарма бар.
сөзүн Нуркул Сулайманов деген агабыз жазды. Ошону аткарып берейин. Жалпы апаларга арнап, Qımbat ömür bergen, geleceğim baktım degen, menetin zor al peştegen, geçinemden bala gezden, geçip dünkü bal uykundan, ben arısam koşaruğa. Apa kelever gelesem men kubansam, nur tөгülgön ajarımdan, menin apam asıladan, merimine gündür tündür sugarıban. Büt ömürüň emgek menen, alıkpastan kozop kelgen, el jeriňde süýgün degen, ar bir sözüň ıyık eken, meken eldep köýüp jangan, eldiň kızı menin apam, metin tunuktossunday möltürögön, özüň menin sıymyktanam, menin apam asıladan, tarbiyaňa gündür tündür sugarılan. Bal östürüverken etken, enekeni merim tökkön, süröt çakın bekerinen, salıştırbay tınçlık menen, bar tinegiň sen kalagan, adam zatkan açık asman, yer yüzünde bardyk apay, tınçlık süýgön ulu adam, asıl adam ulu adam, bulurdu mensiz garnanym canım apam, asıl adam ulu adam, bulurdu mensiz garnanym canım apam, bulurdu mensiz garnanym canım apam. Barakelli. Эң сонун чыгарма биздин апаларыбыз үчүн жаңырып өттү. Багы эртең менен көбүнчөсүн айыл жергесинде апалар челегин көтөрүп уй сааганы жүрөгөн учурда бир угуп көңүлү көтөрүлүп, багы эненин бала үчүн тилеги зор деп коет эмеспи? Тилектерин эстеп бир сүйүнүп алды болуш керек, Barakelli. Азыр болсо бизде убакыт чектелүү. Ошондуктан сизге эркин микрофон берели деп турабыз. Вактыбыз келип калды. эмне дейм, жалпы эле кыргыз элин ушул кыргыз элине ынтымак тилейм. Элибизде тынчтык болсун, бейкутчулук болсун, береке болсун. Такыр эле элибиз бир моңайбасынчы. Тынчтык болсо баары болот, ыр болот. Элдин кабагы ар дайым ачык болсун. Жаман нерселер бизден тышкары болсун деп тилек кылабыз. Азыр заман ошондой болуп калдык шет. Эл тынч болсун эң негизгиси. Албетте жакшы сөз болду. Эл тынч болуп, жерибиз тынчтыкта болсо, калган нерсенин баары өзү болот да. Пейил ниетибиз оңолсо, андан башканын кереги ала тообуз турат, суубуз турат. Кен байлыктын баары өзүбүздө. Кененчиликте жашаганды Кудай насип ете берсин деп айталы да. Сиздерге да чыгармачылык ийгилик, эфириңиздер ар дайым жаңыра берсин.
ар дайым бийиктей бериңиздер. Рахмат. Сизге дагы жакшы жаңылыктар менен биздин студияга келип турууну унутпаңыз. Жаңылыктар болгондо кээде бизде дагы жумуш менен болуп эстебей калган учурлар болот, бир эстеп калган учурлар болот дегендей. Өзүңүз дагы кабардар болуп туруңуз, келип туруңуз. ЛТР каналы сизге окшогон таланттар үчүн дайыма эшигин кенен ачып койгон. Ыраазычылык билдиребиз бүгүн келип биздин студиябызга көрккө бөлөп кеткендигиңиз үчүн. Рахмат сиздерге дагы. Ал эми урматтуу теле көрүүчүлөр, биздин программабыз мындан ары улантылат.